Даңазалуу доор тасмасында Хүрем Султандын роль аркылуу таанымал болгон атактуу немис-түрк актрисасы Мерием Үзерли Кыргызстанга келди. Давайте еще раз поаплодируем всем нашим спикерам и гостям. Султандын сарайына алгач туткун болуп келип, көптөгөн азап тозокторду башынан өткөргөнүнө карабастан, Султан айым деген даражага жеткен. Балдарына мээримдүү эне, жубайын катуу сүйгөн жар, душманынын катыгын берген. Айтор, татаал образды жараткан актриса Мерием Үзерли Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алгачкы жолу Бишкекке келген. Пандемиядан улам жана абдан тыгыз графикке байланыштуу Бишкектеги көрөрмандарым менен көрүшө албаймын. Себеби Кыргызстанга бир эле күнгө келгенимди кошумчалап кетейин. Мен Кыргызстанга дагы бир ирет келип кетүүнү пландап жатам. Ошондо жолугушуу болоруна ишенем. Бишкекке келер алдында мен көп окуп даярдангам. Бул жер мага абдан жакты. Кыргызстанга келгениме кубанычтамын. Белгилүү айым менен сүрөткө түшүп, жолугууну каалаган көрөрмандардын саны көп болду десек жаңылышпайбыз. Маалымат жыйынындагы жолугушуу учурунан пайдаланып, алып баруучу Даңазалуу доор сериалында Сүмбүл аганын үнүн кыргызча коштогон актер Нурдөөлөт Копоев Үзерлиге кооз баштык белек кылып, селфи түшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Үзерли дагы жөнөкөйлүгүн көрсөтүп, актерго ыраазычылык билдирип, сүрөткө түшүү өтүнүчүн четке каккан жок. Не бар, не жок деп Сүмбүлдүн кийимин алып алгам. Анан жолугушуу болду. Ал залга кирип келиш эле мен үчүн өтө бир башкача болду. Анткени анын басып кириши, аурасы, анын ошо кабыл алганы, балким сумканы жок жөнүнө коюңуз деп койсо кандай шагымсынып калмак эле, же сахнага чакырбайлы, Сүмбүлдү жакшы экен деп койсо, анын эмне кылат элек, суу сепкенде эле болуп калмакпыз да. Ошондойлор деле болуп келген да. Ошон үчүн абдан кубанычтуу нерсе болду. Белгилей кетсек, атактуу немис-түрк актрисасы жыл сайын Стамбул шаарында өтө турчу Азия телесериалдарынын жаңы долбоорунун жүзү катары иш алып барып жатат. Бул чындыгында өзгөчө долбоор. Ага дүйнөнүн 50дөн ашуун өлкөсүнөн катышат. Мындайча айтканда, Азия, Евразия өлкөлөрү жана Африка континенттеринен жана жакынкы чыгышта көргөзүлгөн телесериалдар жарышат. Башкы максатыбыз аталган аймактарда өзгөчө идеяга бай таланттарды дүйнөлүк аренага чыгаруу. Мерием Үзерли 2019-жылы өткөн Азия эл аралык кино фестивалында Калыстар тоонун төрайымы болгон жана фестивалдын кеңешинин курамына дагы кирген. Аталган долбоор Кыргызстандын Франциядагы элчиси жана ЮНЕСКОнун ыйгарым укуктуу өкүлү, Айтыш фильм киностудиясынын негиздөөчүсү Садык Шернияз, ишкер Шухрат Ибрагимов тарабынан негизделген. Кундуз Бегарстанова, Үсөн Камчыбеков, Маданият жаңылыктары.